Мындай болгон автомат печка. Могул жерде бункери бар. Бул мондагыдай болгон печкага ыстык болгон. Эгерде эгер үйдө өзүңүз кол менен жага тургандагыдай печкаңыз бар болгонсо, ал жерге да мондагыдай ыстык болот. Астынан вентилятор үйлөп турат. Могул жерде мотордун жардамы менен бул жерден бункерден көмүр салып турат ар дайым. Монда печкага датчик коюлган. Ал датчик болсо мынакей могул жерде азыр 70 градуска коюлган. 70 градуска коюлган. 70 градуста кармайт. Ылдый 70 градуста өчөт дагы. Кайра 68 градуста жана баштайт. Азыр жаңы эле жактык, уже 64 градуска чыгып калды. Жарым саат. Үй 2 этаж үй. Общий квадраты где-то 200 квадратка жакыныраак болгон үй. Мына жагында болсо мондай күлчатыл коюп койгонбуз. Бул күлчатыл немени автоматты өчүрөт дагы, могу кнопкадан ручной режимде иштейт. Анан немеси көмүр салганы болсо мондай. Мына жерден таймер коюлган. Таймер ар дайым ушу неме болуп турат. Ар бир 10 минутада көмүрдү салып турат. Бир салганда где-то бир 1 килограммга жакын салат. Ал дагы мына жактагы таймер мынага кошулган температурага. Эгерде температура 70ке чыгара албай аткан болсо 10 минутада бирден салып турат дагы. 70 градуска чыккандан кийин бул дагы өчөт. Күтүп турат, качан 70 градуска чыгара албай калган убакытта анан кайра сала баштайт. Мына жагы болсо мынакей ичинен от күйүп атат азыр. От ушундагыдай неме берет, жакшы берет. Беркиндегидей дымып турбайт. Бул көмүр кандай көмүр болсо да таза күйөт. Асты жагынан болсо күлүн ала бересиздер. Күйүп бүткөндөн кийинки күлүн ала бересиздер. Андан башка мына жакта мондагыдай электрический дагы кошулган системага. Эгер неме болсо мындай, аны да мына жак автоматташтырса болот. Андай критический вдруг бул муздап кала турган болсо, печка кандайдыр бир причина калчу болсо электрический иштей берет. 30 градуста кармап турат. Анан обычно үйлөргө где-то 3 тонна көмүр кеткендегиде үйлөргө бул 1,5 же болбосо 2 тонна көмүр жагат. Ошо 2 мишни эле ошонусунда. Анан дагы бир сыйра мына көрсөтүп коем. Мында датчик коюлган. Ушул датчиктин жардамы менен мына жерде температураны билет бул. Температураны 70 градуска коюлган, 60ка койсо болот, 50ге каалаган градуска коюп аласыздар. Ушул температураны кармап, постоянно отту жагып тура берет. Эгерде 70 градуска чыгып калган болсо, анда өчүп тура берет. Качан 70 градустан ылдыйлаганда кайра жанат дагы отту жага баштайт. Анан 70 градуска чыгара албай кала тургандагыдай болуп калганда көмүр салат, жаңы порция. Мында мотор өтүп, азыр иштей баштады. Көмүр салып атат, мынакей. Азыр 5 секунд пауза, анан кайра көмүрдү уже түртүп кетет ар жака. Жерге датчик коюлган, бул өчөт. Эми болду, дагы 10 минутта күтөт. 10 минуттан ичинде 70 градуска чыкпаса, анда дагы салат. Эгер 70 градуска чыга турган болсо, анда салбайт көмүрдү, күтүп тура берет. Качан 70 градуста кармай калганда анан дагы салат. Мынакей көмүр, моундай болгон көмүр деле күйө берет.
Моундай болгон штып көмүр дагы күйө берет. Моунда азыр бул жерде ошо ар кандай көмүрлөр бар. Мынанда болсо штып көмүрлөр, мына болсо ирик көмүр, кесек көмүр. Мындай бул көмүр дагы күйө кетет. Моундай деле кете берет. Анча-мынча таш аралашып же моундай болгон жыгачтын чамындылары, мыкка, тиги буга окшогон нерсе болсо деле ал кете берет. Эч нерсесине тыгыла турган нерсеси жок. Бунун системасы ушундагыдай. Негизи ушул. Рахмат көңүлүңүз азыр.